Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Мен кайрадан Закучмен. Урматтуу Садыр Кожоевич жана Камчыбек Ташиев. Сиздерди элдин баары колдоп атат, жалпы Кыргызстандык баары. Бул тыюу салсаңыз жакшы болот эле. YouTube'тардан көп көрөм менчи, канча жылдан бери элечи. Жанакындай жаңылыктар чыгарып атпайбы, ар кандай каналдарчы. Бул көчөлөрдө да байкап жүрөм да, Ош базар жакка барып калсаң эле көчөдө жаткандар, мас болуп, бомж сыяктуу болуп кеткендер, үйүнөн ажырашып кеткендерби, кыйналып кеткендер. Жумуштар деле ачылып атат да, объекттер деле жүздөй ишкана мындай ачылып атат го, элдерге жумуш орундар түзүлүп дегендей. Анан бул пиво, арак, кола, жанагыдай энергетик, флеш дегендер бар го. Жана шаурма, гамбургер, сэндвич тердин баарына тыюу салсаңыз жакшы болот эле, элдин баары ошону күтүп атат да, ошону жапсаңыз эле жакшы болот эле да, бир жагынан жеңил эле түшмөк кыргыз эличи. Бул адамдарга да айтып кетейин дедим, бу кыргызстандык мекендештериме. Өзүңөр көчөрөн сатып жебей, оңой тамакка карабай, айлыңар көп алып атасыңарбы, аз алып атасыңарбы, даяр оокатка эле көнүп, оңой эле жасап, алар кандай? Бир жолу мен эсимде да, 2010-жылы бир Кара Жыгаш жакта, Горький жактан бир үйдүн ичинен эле жанакы дарбазаны ачканда эле эшиктин алдында техниканын баарын жайнатып коюптур, мясорубка сыяктууларды. Ушул жерде бир 10 чакты бала иштеп, мен разнорабочий болчумун да, жардам беришипчи. Андан кийин пияздарын туурашып, тиги эттерин туурашып, картошкаларын ученик болчумун да. Анан кийин самсыларды духовкага бышырып, анан күндүз обед кылалы десек, мен жана тууруп атканда эле чараларгачы пияздарды, картошкаларды, ар кандай эттерди. Жердеги топурак, таш, мусоркаларды сүртпөй туруп эле, тазалабай туруп эле ошолор менен жасалчу эле да. Ошондо байкагам да, жана магазиндер таркап атпайбы, самсылар, пирожки, беляш, ар кандай тамактар. Ошонун баары тең ошентип барат экен да, тияка бышып, элдер жей берет карабай эле, ичинде карап жебейт экен, урудура жейт, курсагым ачты, курсагым тойсо болду, кайра чыгып кетип калат дегендей болбойчу. Ошон үчүн сактанып жегиле, жесеңер дагы. Ошондо самсы жеп атат, жана мен жанында айтпадымбы, самсы бышып келип духовкадан. Аны мен жебей койгом. Жесем эле таштар чыгып атат, топурактар, мусоркалар. Мен ушулар магазинге барабы деп таң калгам, келип машинага алып кетчү эле да, багажына салып. Товар ташып атышпайбы, портер сыяктуу маршруткаларчы. Анан могул ушинтип сатып, ошондойлор дагы эле бар, ушул жашоодо дагы эле бар да. Жана вино деле эмнеден чыгат билесиңер да? Жүзүмдөн. Убагында ямаларга жана колбасалар да чыкты эле убагында. Крысалар тууралып калат экен заводдо жасалып атканда. Колбаса да жебегиле. Жанакындай винолор, пиво, коньяк, шампанский болобу, аракпы, спиртпи, тамекиби, ушу насмайбы, флеш, энергетик, жанакындай бүт кола деп атпайбы? Кереги жок нерселердин баарын бекер чыгарасыңар да, акча бияка түшүп атат, комоктор магазиндер жайнап кетти, ычык-бычык любой жерге салып атышкан. Андан көрө ипотекага карапайым адамдарга жер жагынан чечип берсең жакшы болот эле, Кыргызстан элдери баары илеп атат. Бул көлгө да жер берилет деп, көлгө да жер берилбей илеп атышат дейт канча жылдан бери. Ошону Садыр Кожоевич, Камчыбек Ташиев ушул жактарын баарын токтотуп, тыюу салып, элдерге да сонун жардам кылып атасыздар, сонун өнүктүрүп атасыңар. Сиздерге сөз жок, 33 жылдан бери өнүкпөгөн 3,5 жылда өнүктүрүп коюңар. Жомок айлантырып, мына вертолет чыгып атат, самолеттер келди, автобустар жүрүп атат, троллейбустар токтоп, поезддер балыкча жүрүп атат. Короче, заводдор ачылып атат, жүздөй ишкана ачылды. Мына Москвада келе албай жүргөн мигранттар келгиле деп атат. Келип иштеңиздер, тиякта айлыкты бияктан эле аласыңар деп. Келгиле, аякта жүрө бербей. Канча жылдап жашап калгандар бар аякта, 10, 20, 30 жылдап. Андан көрө тете Америка бар, каякта жашап иштеп аткан бар, Кыргызстанга келе өзүңөр мекениңерге. Өмүр бою аякта калмак болуңар, бияка келип дагы жара бири бириңерди өз жериңе жетпей туулган жериңер деген сөз бар го. Ошо жактан айтып кетейин дедим, общий кошуп баарлашма кылып турупчу, кызыктуу кылып. Ушундай тамакты өзүңөр эле продукт сатып жегиле. Продукт кымбат тиги бу дей бербей. Садыр Кожоевич, Камчыбек Ташиев сиздерге айтып кетейин дедим да, бир жагын кошуп. Ушул 2020-жылдан бери эле, вирустан бери эле кымбаттап бүт нерсенин баары. Бензин болобу, продуктылар болобу, мал болобу, үй болобу, квартира болобу. Орустар келип 22-жылы Украинада ызычу болгондо жайнап кымбаттап салды эле. Ушунун баарын арзандатып квартирантарды. Кыйналып аткандарга үй берип, сонун берип атасыздар, дагы берип, жардам кылып, дагы 3 жылдын ичинде дагы өзгөчө өзгөрүштөр болот деген ниеттемин буюрса. Ушу менин сөзүм жетип калат деген ниеттемин сиздерге. Камчыбек Ташиев жана Садыр Кожоевич. Ушу элдердин маселелерин чечип берсеңиз жакшы болот эле, мен Закучмен. Жана ушу өзүңөр тамак жасап жегиле, үйдөнчү сатып жегиле, убара болуп айры акчаны корото бербей. Өзүңөр көрүп өз көзүңөр менен жасап жесеңер дегендейчи. Аяктан сатып жебей эле окуңарбы? Мен айткан сөзүм эки кылбагыла дегендей.